сен ойлогондон да жакшы инсан болуш насип болсун. Бирөө жарым сен жөнүндө жакшы пикир айтса, кой дебеш керек экен да. Сен ойлогондон да жакшы инсан болоюн деп ниет кылып коюш керек экен, дуа кылып коюш керек экен. Чоң рахмат кызым. Анан дайыма тилек кылгыла, өзүңөргө дагы арасында мага дагы жараткан түз жолдон адаштырбасын. Кээде дуа кыласыңар го, акыркы демиме чейин ыйман бер. Бул да туура эмес. Акыркы демиң менен кошо ыйман бер. Адамдын жолдон чыгып кетиши, бузулуп кетиши бир эле секундтук иш. Ошон үчүн дуа кылганда айтат го, бир көз ирмем дагы напсиме баш ийдирбе, анда мен жолдон чыгып кетем деп. Ошон үчүн тилек кылгылачы. Өлгөн адамдар кутулуп кетти, айтпатов кутулуп кетти, жакшы ойдон кетти. Ыразак кутулуп кетти, жакшы ойдон кетти. Ушу өлүмгө чейин кандай жашасаң, ошондон кийин кандай эстеп калса ийгилик деген ошол. Кээ бир адамдар бар, ийгиликке жетет, бирок кийин жолдон чыгып кетсе бул жакшы нерсе эмес. Азыр көчөдөгү бомж балким кийинки президент каяктан билесиң. Азыр көчөдөгү бомж балким бир олиядыр, балким эң бир залкар адамдыр, каяктан билесиң. Ошон үчүн ставка койбогула кишилерге. Араңардан кимиңер падыша болосуңар, кимиңер президент болосуңар, кимиңер алым болосуңар мен билбейм. Ошон үчүн сенин тилегиңе чоң рахмат. Балким кумир араңарда отурат. Балким менин кумирим сендирсиң. Бирок менин кумирим ким экенин айттырбай эле түшүнөсүңөр го. Айтпай эле коеюнчу. Билесиңер да, бирок ал бар. Айткан өзү кумирим. Анан айткан мен ээрчигендерди ээрчигеле, аларды ар бири жылдыз сыяктуу, ошол жол менен келсеңер адашпайсыңар деп. Табышма ким өзүңөр алып. Сизге суроом мындай, сиздин дүйнөдөгү ушу дүйнөдөгү эң жетишкендигиңиз, чоң жетишкендигиңиз бул кайсыл жетишкендигиңиз деп эсептейсиз? Билбейм, эми айтыш кыйын. Эң чоң жетишкендигим апамдын таманын өпкөн күнүм. Мен ким болуп калыптырмын? Имам Шафи апасынын бутун жууп туруп, анан таманын өп койчу экен. Анан апа деген эч качан айтпайт экен да, мен өп дебейт экен да. Апа кой эле кой десе, апа мен сиздин таманыңызды өпкөн жокмун, өзүмдүн бейишимди өп атам деп. Карасаң, бейиш энелердин белинде эмес, колунда эмес, жонунда эмес, башында эмес, таманынын астында. Бирок ушул нерсе насип кылбаган балдар канча? Апасынын бешинесинен өппөгөндөр канча, көздөн өппөгөндөр канча, колдон өппөгөндөр канча? Бүгүн силерге тапшырма. Эми көпчүлүгүңөр апаңар айылда, атаңар айылда. Ким биякта болсо, бүгүн барып колунан бешинесинен өбөсүңөр, анан бүгүн эле эмес, күн сайын ушуну адатка айландыргыла. Чындап эле апанын колунан бешинесинен өпкөн өтө чоң бакыт. Сурагыла Назгүлдөн. Азыр келе аттык, мени обедке чакырыптыр. А дегенде макул болдум. Анан эле айттым, үйгө бургулачы деп. Обедти Кудай буйрса, мүмкүнчүлүк болсо өзүм деле жеп алам. Бирок апамдын дидарын көрүш дайыма насип болбойт. Ошон үчүн апамдын жанында бир 15 мүнөт отурдум, такыр башкача болуп калдым. Назгүл, байкадым, кетип атканда кандай элем, келе атканда кандай элем? Дүйнөдө сен эркелете турган бир гана адам бар. Биз канча жашка келбейли, байкасаң эркелегиң келет бирөөгө. Ошон үчүн эркектер аялдык кылып эркелесе көтөргүлө, анткени сага эркелете турган кылып аны жаратып койгон. Бирок эркектер ким эркелейт? Бир эле апасын эркелейт. 90 кишиден да сураса, кечээ айтты го Садыбака устаз. Ушундай кылып апам кучактап алып мынтип эркелете элем деген экен. Ошон үчүн энең эркелеп атасыңбы деген сөз жакшы сөз. Бир апаң эркелетет. Мен азыр энем эркелеп келатам. Эң чоң жетишкендигим ошол. Чындап эле мен атамдын таманы мындай турсун, колу мындай турсун, бешинесинен өппөп турмун. Бир гана жолу өптүм. Эртеге жерге берилет деп боз үйдө жатканда өпкөм. Мага эч ким айткан эмес. Атаңдын колунан өп кал, бешинесинен өп кал деп. Мен силерге айтып атам. Ким бар болсо, өпкүлө, ошол жүрөгүн жылытат. Апаңдын жүрөгүн жылыган сага берген батасы бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жер көрөт. Өзгөчө апанын батасы. Айтат го, атаныкы ок, эненики анча эмес дейт го. Туура эмес. Атаныкы мантикресин ок болсо, апаныкы катюша, атом бомбасы. Бирок апа эч качан каргабайт. Каргаса да тилинин учунан, дил менен каргабайт. Тилдеги каргышы дилге түшүп кетсе өлгөнүң ошол. Ошон үчүн апанын каргышынан Кудай сактасын. Рахмат.